Байлар байдай салык төлөшү керек. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров салык кызматынын жыл жыйынтыктоочу коллегиясында айтты. Өз сөзүндө өлкөдө 210 миңдей жакыр үй бүлөлөр бар экенин, аларды мамлекет багып алышы керектигин белгиледи. Ошондой эле 200 миңдей байлар бар деп айтып, адилеттүү салык төлөө орнотуу тапшырмасын койду. 1 миллион 400 миң, 1 миллион 500 миңге жакын үй бүлө бар. Ошонун ичинде мына 210 миңден ашык жакырларды сиздер менен биз чогуу өлкөнүн мойнунда буларды багып алышыбыз керек. Анан дагы 200 миңге жакын байыбыз бар. Алар эми байлардай төлөй башташ керек. Мына биз салыкты жакшынакай баарына равномерный кылып бердик элек. Азыр мен күтүп атам салык инспекциясынан, Министерство экономикадан байлардын эми такыр жашай албай турган активтеринен биз ала башташыбыз керек. Мына ошореки байлар эми байлардай төлөй башташ керек да. Өкмөт башчысы акыркы 2 жылдан бери салык саясатын жакшыртып, бул тармакта реформа кылып жатканын билдирди. Кыргызстанда салык төлөө маданиятын өнүктүрүү керектигин кошумчалады. Аны менен катар көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруу иши алсыз болуп жатканын белгиледи. Биздики 20%-дын тегерегинен аша албай койдук да. Демек дагы бир 80% экономиканы биз көрбөй атабыз. Өзгөчө соода сатык анан ушу тейлөөлөрдө. Биринчи сиздер үлгү болушуңуздар керек. Сиздердин үй бүлөңүздөр үлгү болуш керек. Кайсы жерге барбасаңыздар ККМден сурап, электронный счет фактураларын сурап, учетто турабы, турбайбы, ошонун баарын тактап кое турган болсоңуздар, ал жерде дагы болсо абдан көп резервтерибиз турат. ККМ аппараты аркылуу көмүскө салыктар ачыкка чыгып, өткөн жылы Ош шаарында дагы салык жыйноо пландан көп аткарылган. Анын эсебинен шаардын бюджети өсүп, быйылкы жылга жаңы курулуш иштери пландалды. ККМдин аркасынан көмүскө салыктар бир топ ачылды десек болот. Эми биз аны жанагы ошол жылдан жылга өсүп кетип аткан биздин пландын ошого далил болуп берет. Себеби биз мурунку жылга салыштырмалуу бул жылда бир топ эсеге көп планды толтуруу мүмкүнчүлүгү болду. Салык системасында киргизилген өзгөртүүлөрдөн улам мурда төлөнбөй жүргөн салыктарды өндүрүп алуу мүмкүнчүлүгү жаралган. Ош шаарынын Борбордук базарында патент алып иштеген соодагерлердин саны бир жылда 2429га көбөйдү. Базардан кала казынасына бир жылда 40 миллион сомдой пайда түшкөн. Адистер базардагы соодагерлер үчүн ККМ аппараттуу адилеттүү төлөм экенин, мында аз соода кылгандар азыраак, соодасы көптөр көбүрөөк салык төлөшөрүн айтышууда. Эгерде чындап эле анда эч кандай соода болбой, жана мертвый рядтар деп коет, ошондой бир учурлар катталган болсо, анда алардыкын ошол борбордук аппаратка кайрылып, бир ставкасын түшүрүп бергенге да мүмкүнчүлүк болот. ККМ аппаратты туура иштетүүнү түшүнөбүз десеңиздер, деги эле салык кызматы боюнча, салык системасы боюнча суроолоруңуздар болсо, бизге келип, сабакка катышып, бизден дагы 23-чү кабинеттен кошумча маалыматтарды алып кетсеңиздер болот. Кассаны көзөмөлдөөчү машиналардын колдонулушун кеңири жайылтуу салыкты жыйноодо натыйжасын бергендигин салык кызматы билдирди. Кызматтын эсебинде өлкөдө ККМ колдонулушу зарыл болгон ишкерлердин саны 1000дин тегерегинде. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.